Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин алдындагы Жалал Абад коллежинин билим берүү мекемелеринин экономикасы предметинин мугалими Чакыргозова Гүлбара Адамбаевнанын студенти Каленова Айнуранын бизнес-план түзүү темасы боюнча өз алдынча ишинин баяндамасы. Берилген тапшырма: мугалимдик кесип менен иштеп жатканда кандай бизнес менен алектенмексиң? Мугалимдик кесип менен иштеп жатканда төмөндөгүдөй бизнес менен алектенмекмин. Биринчиси, тил үйрөтүү жана баштагыч класс окуучуларына кошумча сабактарды, курстарды өтүү. Экинчиси, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды үй шартында окутуу иши. Бизнес-планды ишке ашыруу үчүн төмөндөгүдөй милдеттерди камтымакмын. Биринчиси, бизнес-планды жүргүзүүдө орундукту даярдайм. Айыл аймагында 4 бөлмөлүү чакан ишкана. Экинчиси, максатын иштеп чыгам. Баштагыч класс окуучуларына математика, кыргыз тил предметтерин терең өздөштүрүү, англис тили жана орус тилин үйрөтүү. Үчүнчүсү, окутуучулардын билими. Баштагыч класстардын окутуу адистигин бүтүргөндүгү тууралуу диплом, тил билгендик тууралуу сертификаттар. Төртүнчүсү, пайда боло турган тоскоолдуктарга алдын ала жоопторду даярдоо, алдын ала бардык шарттарды иштеп чыгуу, курска жазылуучу адамдарды келишим менен тааныштыруу. Биринчи эле бизнес бул англис жана орус тилдик курстарын ачуу. Бул ишмердүүлүктү баштоо үчүн алгач мектептен, алыс эмес жерден окутуу ишин алып барууга ыңгайлуу 2 же 3 бөлмөлүү жайды ижарага алып, мектеп окуучуларына окутуу боюнча түшүндүрмө иштерин жүргүзүп, айлык окутуунун төлөмү менен тааныштырам. Тийиштүү орус тили жана англис тили үйрөтүүчү тажрыйбалуу адистерди ишке алам. Айлык маянасын иштөөдөгү жоопкерчиликтүүлүгүнө жана окутуусуна карап төлөйм. Экинчи бизнестин бири бул баштагыч класс окуучулары үчүн кошумча сабактарды уюштурам. Бизнести ишке ашыруу үчүн окутуу процессин уюштурууга жай табам, окуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзөм. Башкача айтканда, кошумча сабактардан эмнелерди үйрөнүшүн айтам жана ошондой эле кошумча сабак үчүн төлөнүүчү акыны түшүндүрөм. Тийиштүү окуу куралдары менен камсыздоо, жумасына 2 же 4 жолу кошумча сабактарды уюштуруу. Үчүнчү, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды үй шартында окутуу иши. Окутуунун ишин жүргүзүшүм боюнча жардама берем. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды окутууда өз жашаган аймагыма жакынкы аймактарда окутуу ишин алып барам. Окутуу процессин 1,5 саат ичинде жүргүзүүгө келишим түзүп, айлык маянам боюнча баланын ата-энеси менен келишим түзөм. Мына ушуну менен мугалимдик кесипти аркалагандан кийин кандай бизнес пландарды иштеп чыгуу боюнча баяндамамды аяктадым. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.